республику. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Kırgız jurtçuluğu. Assalamu alaikum. Kırgız mamleketinin prezidenti Urmatlı Japarov Sadır Nurgozboyevich. Assalamu alaikum. Kırgız Respublikası Ministerler Kabinetinin orunbasarı. Kırgız Respublikası'na Ulutluk Koopsuzluk Mamleketlik Komitetinin төрағасы Urmatlı Taşıyip Kançı Kılıçdaroğlu. Assalamu alaikum. Kırgız Respublikası'nın başkı prokuroru Urmatlı Hasan Aliyev Maksat Kuvatovich. Assalamu alaikum. Kırgız Respublikası'nın Жоғарғы сотының төрағасы Urmatlı Satıyev Meterbek Hasan Aliyevich. Assalamu alaikum. Kırgız Respublikası'nın İçki İşler Ministri Urmatlı Niyazbekov Ulanbek Omakonovich. Assalamu alaikum. Bişkek şehirlik kuvudusunun начальник милициясы, милицияның полковнигі Urmatlı Тоқтан Алиев Азамат. Мен сіздерге қайырылып жатқандығымдың себебі жақында ошо жеке ишкер балалары боюнча Катар мамлекети менен иш алып барып иштеп келген Кулманбетова Айжан Тағайболотова деген ишкерде ушул бир кылмыш чөйрөсүндө жүргөн супер алдамчы аялдын көрсөтмөсү жана дагы бир жарандын шектүү жарандын көрсөтмөсү менен камакка алынып бүгүнкү күндө камакта жатат да. Мен силерге ошол маселени тегерегинде өткөндө кайрылуу жөнөттүм эле, бирок КУБДнын ошо өзгөчө иштерди тергөө боюнча бөлүмүнө барып Суранчиев деген жигиттин полковниктин приемунда болуп чакыргандан барып кирип чыктым эле да. Ошондон кийин мен ошол жанагы арыз жазган жаран менен жолугушуп, анан андагы жагдайлардын баарын тактап алып, анан мен сиздерге жеке кабыл алууну суранып кайрылып жатам да. Жагдай боюнча көп нерселер бир тараптуу жүргүзүлүп жаткан экен. Мен ошо Суранчиев Шаршанбек деген полковниктин приемуна кирип чыккандан кийин толук ынандым. Себеби дегенде тергөө амалдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык ар тараптуу жүргүзүлбөй жаткандыгына көзүм жетип чыкты да, кыскасы. Ошондуктан урматтуу Садыр Нургозбоевич, сизден, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден, урматтуу Максат Кубатович, сизден, урматтуу Медербек Асан Алиевич, сизден, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри урматтуу Уланбек Омаконович, сизден өтүнүч суранычым, сиздерде чынында убакыт тар, жумуш көп, баардык эле жарандар кайрылганда кабыл ала бербейсиздер. Мен аны түшүнөм. Бирок мына өлкөдө бейкүнөө адамдар түрмөгө камалбаш керек негизичи. Мен өзүмдүн көз карашым боюнча мен бейкүнөө камалды деп эсептейм, жанагы Кулманбетова Айжан Тағайболотова деген келинди. Себеби дегенде көп жагдайлар бар. Анын 23-жыл 2025-жылы жазылган арызы Ички иштер министринин тергөө кызматына
жазылган арызы ушул күнгө чейин эч баягы ордун таппай, жыйынтыкталбай келген экен. Анан мен кечээ ошо жанагы арыз жазган жигит менен барып кечээ кечинде барып жолугуп келдим. Чакырсам үйгө келген жок, мен үйгө чакырдым эле. Анан ошо шаарга бир жерден жолугушалы деп ошол жерден барып жолугушуп такташып келдим. Андан кийин да менде ар кандай ойлор пайда болду. Ошондуктан эми муну жарыя кылбай туруп сиздерге кирип чыгуу керек болуп жатат да. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич жана күч түзүмдөрүнүн башчылары, сиздер буга чейин айтып келгенсиздер, жеке ишкерлерге эч кандай бут тозуу тоскоолдук болбошу керек, сырттан басым кызым болбош керек деп аларга абдан жакшы шарт түзүп келгенсиздер. Бирок чындыгына келгенде бүгүнкү күндө иш башкачараак өңүттө экендигине көзүм жетип отурат. Анан муну эми азыр ачык эфирден айтууга мүмкүн эмес. Сиздерге жолугушуума мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер жакшы болор эле да. Мына мен сиздерге 5 органга кайрылып атам: президентке, улуттук коопсуздук комитетине, башкы прокурорго, жогорку соттун төрагасына, ички иштер министрине. Ушул 5 органдын качабы чече турганы, олуттуу чечип сөздү жыйынтыкка чыгара турганы мен ойлойм. Эми президентте дайым эле мүмкүнчүлүк, шарт, убакыт боло бербейт. Анын жумушу көп, урматтуу президентим. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич бир убакыт таап мени кабыл алсаңыз жакшы болот эле. Жана ошондой эле башкы прокурор Максат Кубатович, сиз кабыл алсаңыз жакшы болор эле да. Кандай болгон күндө дагы акыйкаттык, адилеттүүлүк, калыстык болушу керек. Чыркыраган чындык, канчалык деңгээлде чындык бар экенин ордуна коюлуш керек да, менин пикирим боюнча. Ошондуктан баягы бейкүнөө адам да түрмөгө жатпаш керек. Кандай болгон күндө дагы эки тарапты сөзүн толук угуп, эки тараптын сөзүнө терең анализ берилип, анан кийин эгер күнөөсүн орду тапкан болсо камалыш керек. Ал ар бир жаран жасаган күнөөлөрүбүз үчүн эгер күнөө кылган болсок жооп беришибиз керек мыйзам астында. Анткени биздин мамлекетте темирдей тартип болуш керек. Бирок камалган күндө дагы ошол күнөөсү толук далилденгенде камалса жакшы болор эле да. Бирөөнүн айткан дегени менен камала берсе анда жакшы болбой калат да. Ошондуктан жеке мени кабыл алууңуздарды көптөн көп суранамын жана өтүнөм. Айта турган сөздөр көп. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда укук коргоо органдарында, сот системасында болуп көрбөгөндөй туура эмес иштер болуп кетет да, айрым учурлардачы. Мен ошол жагдайлар менен көптөн бери иш алып барып жүрөм. Анткени жабырлануучулар мага ишенимдүү өкүл катарында даяныс берип, ошол ишеним каттын негизинде катышып келе жатам. Мен айтайын дейин деген көп маселелери бар эле. Сиздерге такыр эле мүмкүнчүлүк болбой атат киргендикке. Ошондуктан мени бир эле ушул Кулманбетова, Айжан Токтоболотованын, Тагай Болотованын маселеси эмес, андан башка дагы көйгөйлүү маселелер бар. Ошонун бир мүмкүнчүлүк таап мени кабыл алып койсоңуздар жакшы болот эле. Сиздерди терең урматым менен кайрылуу, жеке кабыл алуу боюнча кайрылуу жасап жаткан мен Токобай Исмаил Төлөгөнович. 68 жаштамын, 10 баланын атасымын. Мен сиздерден жооп кетем. Урматым менен Токобай Исмаил Төлөгөнович. Рахмат сиздерге көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн.